Rahmatullohi va barakatuh. Asqariya 2 bölігінің 6 сабағы мат тамғалары. Бұрынғысында біз я түріндегі, я сүретіндегі алифті оқығанбыз, жана сөздің ортасында келген алифті оқығанбыз. Бұнысында 6 сабағында мат тамғаларын үйренеміз. Мат тамғалары созылма тамғалары эле, баягы эле үчөө, алиф, я, жана вау. Анын арасында дагы жанагы я түрүндөгү, я сүрөтүндөгү алиф дагы кирип кетет. Вау сүрөтүндөгү алиф да кирип кетет. Аны да алдында өтөбүз иншалла. Мат тамгалары алиф, вау жана я дейт. Мат тамгалары созулма тамгалар дегенди билдирет. Бул тамгалар негизинен 2 харакат өлчөмүндө созулат, бирок алардан кийин хамза келсе, ал себептүү 4 же 5 харакат, 5 алиф, 4 алиф же 5 алифке чейин өлчөмүндө созулуп окулат дейт. Мат тамгасы өзүнөн кийин келген хамза, хамза менен бирге бир сөздө келсе, мат тамгасы, мисалы мыналар созулма тамгалар. Мат тамгасы өзүнөн кийин келген хамза, менен бирге бир сөздө келсе, бир эле сөздө келе турган болсо, мисалы мындай таrodda деген сөздөрдө бир келип калышы мүмкүн да. Мисалы мына бул жерде ава илейхи. Мат муттасил болуп 4 же 5 харакат өлчөмүндө созулуп окуу важип милдет болот дейт. Ал эми 2 сөздө келсе, мисалы башка сөздө келсе, мисалы бул жерде хатта деген бир сөз, ида деген экинчи сөз, муса деген бир сөз, из деген башка экинчи сөз. Ал эми 2 сөздө келсе, мат мунфасил болуп 4 же 5 харакет өлчөмүндө созуп окуу жайыз, дурус болот, уруксат берилет. 4 же 5 алиф созосуз. Эгер созбойм десеңиз, 2 алиф деле созуп кете берсеңиз болот. Алиф сыяктуу окулган мат тамгасы я. Янын 4 же 5 харакет өлчөмүндө созулуп окулушу. Жана айткандай эле я сүрөтүндөгү алиф дагы матка кирет. Бул дагы созулат. 4, мисалы көрдүңүздөрбү? 4 а турат. Жана эгер 5-син кошом десеңиз, 5-син кошосуз. Мисалы тaqwa колуңуз менен санап турасыз манжаңызды. Taqwa 4 манжаңыз жумулганда 4 алиф болот. Tarodda биринчи көнүгө. Бала ин көрдүңүздөрбү? Ушул Куранда эң маанилүү болгон жерлердин экөөсү таштитти, гунналуу таштитти кармаш керек, нун жана мимди, анан маттарды созуш керек. Маттарды эч качан унутпаш керек. Хатта иза Муса из. Бул жерде жайыз болот, эки сөздө келе атат. Муса из иля ахлихи калсаңыз иля ахлихи деп 2 алифке созуп койсоңуз болот. Бирок 4 алифке созуш дурус, жакшы нерсе. 2 алифке созуш эмес, 4 алифке созуш дурус. Ава илейхи аля алихатихим юха илейя аля умматин. Созгондо манжаларыңыздарды даярдап 4 манжа созуп жумуп окуңуздар. Аля умматин, мимди дагы кармаш керек. Мим жана нун.
على أبصارهم. Экинчи аят, экинчи көнүгү аяттар менен мисал келтиргени. Саламун аля Ибрахим. Саламун аля Ильясин. Ваянқалибу. Көрүсөп жана айтып аткандай ихфа, мурунку сабакта айткам, ихфа сүкүнсүз нун өзүнөн алдыңкы тамгага жашырылып окулат, чыккан ордунан жашырылат. Мисалы коф тамгасы таңдайдан чыгат, ошол таңдайга болушунча басып жоон кылып окуйбуз. Ваянкалибу эмес, коф жоон болсо ихфа дагы жоон болот. وينقلب إلى أهله مسرورا بلى إن ربه كان به بصيرا بلى إن ربه كان به بصيرا. Үндү үзбөй окуйбуз, дем албай. Бир дем менен окуш керек. وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم غشاوة قالوا شهدنا على أنفسنا. Көрдүңүздөрбү? Ихфа жумшак келет бул жерде. Анан фага жашырып окуйбуз. Фага жашырып окуйт дегенде ихфаны окуп жатып, фаны эриндерди тиштегенге даярдап коебуз. Эриндерди тактап айтканда тиштеп алабыз. Деп. Оозду жаябыз жана эринди, ылдыйкы эринди фа чыгат. Фа ылдыйкы эринди тиштеп чыгарабыз. Ошол эринди тиштеп турабыз. Анфусина فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون. تأكلون مس تأكلون көрүңүздөрбү? Бул жерде кафка да окшошуп кетиши мүмкүн, бирок кафка окшоштурбайбыз бул жерде. Резко токтойбуз. Kulun, tak kulun деген жок мен. Ta kulun. Кекиртек менен сразу токтодум. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وأنا. Мындай тоголок белги болсо окулбайт. Тоголок белгиден окулбайт. Сүкүн деген башкача болот. Сүкүн бул жакта окшоштур эле тоголоктоп коюптур. Бул жерде созбайбыз. Ва ана ажуз. Мун теманы да алдыда өтөбүз иншалла. Көңүл бур дейт. Бәлә деген эки алифке созулат. Бәлә деп үстүндө кичинекей алиф жана мат келсе, балнести мат. Муну 4 алифке же 5 алифке соз деген. Заккаха экөндө тең 2 алифке созулат. Тухаха. Мына бул жерде ия төрүндөгү алиф ушинтип жазылат. Сөздүн ортосуна келгенде точкасы жок ия. Көрдүңүздөрбү? Ия сүрөтүндө алиф. Ия сүрөтүндө алиф точкасы жок. Духаха кадимки эле жана окуп аткандай окуй беребиз. Талаха жаллаха ягшаха банаха طحاها سواها تقواها قفتو قلقلا кылабыз. تقواها دساها بطغواها
أشقاها مرساها يخشاها خ тамақтан өйдерақ жерінен шығады ғойын шыққан яхшаха төменгі аяттарды оқы дейді аяттарда мисалдар ولو شاء لهداكم көрдіңіздер бұл жерде я түріндегі я сүретіндегі алиф әжмәин жим қалқала тамға әжмәин қалқала қыласыз فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها من көрдіңіздер бе ихваны оқып зәні оқығанға даярдан тұрасыз тілді даярдап тұрасыз зән шыға тұрған орында من زكاها وقد خاب من دساها бүт эле тамгаларды ушундай ар бирин түшүндүрүп отурбайын ушуну билип алыңыздар ихфа нун сүкүнсүз нун өзүнүн алдын келген тамгага жашырылып окулат алдыңкы тамганы любой кайсы тамга келсе дагы жашырып ошол ихфаны окуп атканда алдыңкы тамганы чыгарганга даярдан турабыз анан чыгарабыз ولا يخاف عقباها кийинки сабактан жолукканча ассаламу алейкум